Кыргыз жараны концепциясы жана президенттин үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча иш-чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Бишкектин Ленин райондук администрациясында тиешелүү министрлик менен мекемелердин өкүлдөрүнүн, мектеп, бала бакча жетекчилеринин жана райондун жашоочуларынын катышуусунда кеңири жыйын өттү. Кыргызстан көп улуттуу өлкө, ынтымакты бекемдеп, улутуна, дини менен тилине, социалдык жана аймактык таандыгына карабай бир түндүктүн алдында биригип жашоону тажрыйба көрсөттү. Бул багыттагы иштерди жаңы нукта ишке ашыруунун жолдору жарандардын өзүнүн таануусун өнүктүрүү документинде камтылган. Кыргыз жараны концепциясын жүзөгө ашыруунун алкагында былтыр окутуулар, тренингдер жана маалыматтык кампания жүргүзүлдү. Ал этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө, жарандык бирдейликти жана туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Ленин районунан баштадык. Ленин районунан кийин ушу кезек 1-Май районуна кетет, Сверлов районуна, ошонун четинен ушу Бишкек шаарындагы райондордун баарын кыдырып жүрөбүз. Бул боюнча биз планыбызда ошо апрель айынын аягына чейин баарын бүтүрсөкпү деген ниетибиз бар. Андан кийин ошол эле маалда параллельно башка дагы областтарда дагы иш жүрө берет. Катталгандарда 17 улуттун өкүлдөрү жашашат. Эми ошолорго биз ушул нерсени Кыргызстанда жашап аткандан кийин биздин ошол урааныбыз ошолорго дагы жетсин, ошолор дагы түшүнүп бир кененирээк ушул кыргыз жараны жөнүндө биз ушул концепцияны иш жүргүзсөк, ушул боюнча алар да түшүнүк алсын деген таризде болуп атат негизи.